Кыргыз киносунун алтын доору 1960-80 жылдар дал ушундай аталат. Ал убакыттагы көптөгөн тасмалар дүйнөлүк кинофестивалдарда алгылыктуу орундарга, премия грамоталарга уда маарыган учуру. Ошондой деңгээлге жетишине чоң салым кошкон кыргыздын классик режиссерлорунун бири бул Болот Шамшиев. Болот Төлөнович Шамшиев 1941 жылы 12 январда Фрунзе шаарында төрөлгөн. Анын атасы Төлөн Шамшиев акын, жазуучу, котормочу. Ал эми апасы Авина Мырзакожоева, врач, медицина илимдеринин кандидаты болгон. Шамшиев мектеп кезинен эле чыгармачылыкка жакын болуп, пионерлер үйүндөгү түрдүү иримдерге да катышчу. 10-классынан баштап азыркы Кыргыз фильм киностудиясында үн режиссердун жардамчысы болуп, кино дүйнөсүнө кичинекей кадамдарын таштай баштайт. Орто мектепти аяктаган соң Москвадагы Бүткүл Союздук кинематографисттер институтуна тапшырат. Ал жерде таанымал режиссер Александр Михайлович Сгуриди сыяктуу такшалган адистерден 5 жыл бою сабак алган. Кызыктуу факт, Шамшиев студенттики жылдары актер да болуп көргөн. 1961 жылы 20 жашында Аптап тасмасында башкы каарман Кемелдин ролу үчүн мыкты дебюттук роль сыйлыгы менен да сыйланган. Окуусун аяктарда дипломдук иши катары Манасчы аттуу даректүү тасманы тарткан. Ал фильми Ак жолтой болуп, Германиянын эл аралык кинофестивалында башкы сыйлыкка татыган. Ал кезде Шамшиев болгону 23 жашта эле. Москвадагы окуусун аяктап келгенден баштап 26 жыл бою 1964-90 жылдары Кыргыз фильмде режиссер-постановщик болуп эмгектенет. 1990 жылы Салам Алик аттуу жеке кинокомпаниясын негиздеген. Болот Шамшиев көптөгөн актерлордун талантын алдын ала көрүп билип, алардын таанылышына бирден бир өбөлгө төздү. Сүймөнкул Чокморов, Сабира Күмүшалиева, Айтурган Темирова, Советбек Жумадылов жана башка канчалаган таланттуу инсандар дал Шамшиевдин фильмдеринде актердук жолун баштап элге таанылышкан. Шамшиев бир иштин майын чыгармайынча жаны тынч алчу эмес. Фильмдериндеги дээрлик ар бир кадрды кынтыксыз идеалдуу болгучакты кайра ойнотуп, тарттыра бергендигин замандаштары айтышат. Учурунда көптөгөн фильмдери дүйнө боюнча абройлуу орундарды ээледи. Алсак, Караш окуясы, Ак кеме, Эрте келген турналар, Бөрү зындан, Фудзиямага чыгуу, Ысык көлдүн кызгалдактары жана башкалар. 1991 жыл. Кыргызстан эгемендүүлүктү жаңыдан алган жыл. Ал убакытта жана андан кийин көп жылдар бою мамлекет тарабынан кино тартууга каржы бөлүнгөн эмес. Ошондон тарта режиссер Шамшиев бир дагы тасма тарткан жок. Элестетиңиз, өмүр бою кино деп жүргөн адам ушинтип дээрлик 30 жыл кино тартпай калды. Ичиндеги оргуштаган чыгармачыл ышкысы аны айласыздан кино проекттерди, сценарийлерди жана романдарды жазууга түрттү. Айрым китептери жарыкка чыкса, мисалы Баатыр жүрөк Кааба, Зона KG, Я помню, ал эми айрымдары дали болсо убак саатын күтүп жатышат. Кезегинде Шамшиев коомдук саясий ишмер да болгон. 1989-90 жылдары Кыргыз ССРнин депутаты, 91-95 жылдары Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин депутаты кызматын аркалаган. Анын киного, коомго гана эмес, спортко да кошкон салымы эбегейсиз. 1990 жылдар өлкө кризисте, баары тыйын издеп, бутка турууну эңсешип, туш тарапка тарашкан учур. Билгениңиздердей, кыргыз эли эзелтен бери эле көк бөрүнү ойноп келишкен. Бирок ал оюндун так структураланган эрежелери жок жана ал оюн көбүнчө мушташмай, өлтүрмөй менен аяктаган кооптуу оюн эле. Шамшиев көк бөрүнүн коопсуз спорттук оюн болушун жана акчалай байгелер үчүн ойнолушун максат кылат. Бишкектин тегерегиндеги айылдарды кыдырып, эр азаматтарды издеп, аларды оюнга көндүргөн. Ал өз акчасына стадион курдуртуп, мелдеш машыгууларды уюштуруп, бир нече жыл көк бөрү боюнча каттуу иштеп, акыры 1996 жылы көк бөрүнүн заманбап эрежелери толугу менен иштелип чыккан. Ошол кезде Шамшиев эр уландарды чогултуп, аларга дем шык берип, көк бөрү үчүн күйүнбөгөндө, балким көк бөрүнү мынчалык масштабта азыркыдай ойнойт белек, ким билсин.
Эсиңиздерде болсо 1995-жылы Манастын 1000 жылдык мааракеси таласта дүркүрөп белгиленген. Дал ошол самайлыкта Шамшиев башкы режиссер болуп баарын башкарып турган. Шамшиев 1998-99 жылдарда мамлекеттик туризм жана спорт агенттигинин директору болгон. 99 жылдан 2000 жылга чейин Кыргызстандын Бириккен Араб Эмиратындагы башкы консул болуп да иштеген. Шамшиев 2005-2007 жылдары экс-президент Курманбек Бакиевдин кеңешчиси болуп иштеп жүргөн. Бакиевдин бийлигинин кулашына 2 жыл калганда өз каалоосу менен жумушунан чыгып кетет. Сыйлыктары. Шамшиев көп сандаган сыйлыктарга ээ болгон. Алардын ичинде 2-3 даражадагы Манас ордендери, Кыргыз СССРнин эл артисти, СССРдин эл артисти деген ардактуу наамдарга татыган. Көзү өткөндөн кийин 2022 жылы ага Ак Шумкар өзгөчө белгиси менен бирге Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылган. Жеке жашоосу. Шамшиев 3 жолу үйлөнгөн, 5 баласы бар. Биринчи аялы Айтурган Темирова, белгилүү киноактриса. 1972 жылы 14 жашында Ысык көлдүн кызгалдактары деген Болот Шамшиевдин тасмасында алгачкы жолу роль ойногон. Андан кийин анын бир далай фильмдеринин ажарын ачып жүрдү. Көп өтпөй баш кошту. 1974 жылы Сүйтай деген кыздуу жана 78 жылы Чыңгыз деген уулдуу болушту. Сүйтай Шамшиеванын кесиби англис тили боюнча котормочу, лингвист. Чыңгыз Шамшиев экономика илимдеринин доктору жана Борбор Азиядагы Америка университетинин, башкача айтканда АУЦАнын вице-президенти. 90 жылдардын аягында 25 жылдык никеден кийин жубайлар 2 жолго түшүштү. Экинчи зайыбы Асель Айнединова. Ал жөнүндө маалыматтар ачык булактарда дээрлик жок. Болгону 2007 жылы жубайлар өрттөн кийин ажырашкандыгы маалым. Өрт боюнча кененирээк айта кетсек. 2007 жыл 25 июндан 26 июнга караган түн. Шамшиевдин Таш Мойноктогу 3 кабат үйү өрттөнүп кеткен. Шамшиев ал каргашалуу түнү Кытайда иш сапары менен жүргөн. А үйүндө зайыбы Асель жана анын апасы калган. Түнкү 2:30 чамасы өрт үйдү каптайт. Аны менен кошо сейфтеги 75 000 сом, килемдер, эмеректер уурдалгандыгын Шамшиев белгилеген. Шамшиевди катуу кайгыга салганы канча жылдан бери топтоп келген архивдеринин жана жазгандарынын күлгө айланышы. Шамшиев өрттүн келип чыгуусун, буюмдарынын уурдалышын аялынан жана анын апасынан көрүп, арыз жазып, иши сотко өткөн. Андан ары бул иш сотто кандай чечилди, алар күнөөлүү беле же башка бирөөлөрбү, ал жөнүндө маалымат жок. Анык болгон нерсе бул, ал өрт бир үйдү гана кыйратпастан, бир үй бүлөнү да талкалады. Үчүнчү аялы Ая София Шамшиева. Режиссер менен 2007 жылдан 2019 жылга дейин 12 жыл чогуу түтүн булатты. 2010 жылы эгиз уулдары Алинур менен Эрназар, ал эми 2013 жылы Аян аттуу кызы жарык дүйнөгө келген. Күндөрдүн бир күнүндө дагы бир трагедиялуу окуя болот. Мурда анын үйү өрттөлсө, эми унаасы өрттөлдү. 2018 жыл күз, ноябрдын 8-нен 9-на караган түн. Анын 30 жылдан бери айдап жүргөн Mercedes-Benz E230 автоунаасын 3 белгисиз жаран короодон уурдап айдап кетишкен. Унаанын ичиндеги буюм тайымдарын жана 4 дөңгөлөгүн уурдап алышкан соң, кылмыштын изин суутуш үчүн түнкү 11-де Ысык Ата районунун Миланфан айылына чейин айдап барышып, унааны бензин менен өрттөп жиберишкен. Күнөөлүүлөр 20 күндөн кийин табылып, иши сотко өткөн. Шамшиев үчүн ал жөн гана унаа эмес болчу. Чыңгыз Айтматов менен болгон достугун эстетүүчү темир тулпар эле. 1990 жылдары Айтматов Люксембургда элчи болуп турган кезде Шамшиев жумуштары менен ал жакка барып калып, машина алаарда Айтматов көмөктөшкөн дегенде ал унаанын документ иштери менен жардамдашып жүргөн. Шамшиев унааны өз каражатына эле алган. Ушинтип ал темир тулпары 30 жыл ага ишенимдүү кызмат кылып, соңунда ушундай аянычтуу окуянын себебинен ээси менен кош айтышты.
2019-жылдын 21 декабрында Кыргыз эли Орду толгус жоготууга учурады. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, залкар режиссер, сценарист, коомдук ишмер Болот Шамшиев ден соолугуна байланыштуу 78 жаш курагында дүйнө салып сөөгү аларча көрүстөнүнө